26 октябрга карата маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бул чыгарылышта Адахан Мадумаров кардиологияга жаткырылды. Надира Нарматова депутаттарга виза бербегиле деп батышка кайрылгандарды жазалоону талап кылды. Вашингтондо Гемпироват ишинин фигуранттарын бошотууну талап кылган митинг өттү. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Көлбаевдин асыл тукум жылкылары аукциондо сатыларын билдирди. Президент мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесин колдоду. Кыргызстан менен Кытай өлкөдөгү 3 көмүргенин бирге иштетме болду. Пара Азия оюндарында Гүлназ Жүзбаева коло медальга ээ болсо, Жалалдин Абдувалиев дагы бир күмүш тагынды. Депутат Бүтүн Кыргызстан оппозициячыл партиясынын лидери Адахан Мадумаров академик Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология жана терапия борборуна которулду. Мадумаровдун партиялашы депутат Гуля Кожокулованын айтымында саясатчы камалган УКМКнын тергөө абагынын башчысы Саламаттык сактоо министрлигине кат түрүндө кайрылды. Кожокулова ооруканага барганын да кошумчалады. Албетте, конвой кайтарып атат, эч кимди жолотпой жатышат, деди ал. Буга чейин адвокаттары Мадумаровдун саламаттыгы начарлап кеткенин билдиришкен. Саясатчынын адвокаттарынын бири Юлия Богданова 10 октябрда Мадумаровдун жүрөгү ооруп калгандыктан тез арада операция жасатуу керектигин айткан. Адахан Мадумаров 2 сентябрда ИИМ тарабынан кармалган. Ага мамлекеттик чыккынчылык беренеси менен айыпталууда. Мадумаров УКМКнын ТИЗОсунда камакта болчу. Депутат Надира Нарматова АКШ жана Европа өлкөлөрүнүн Кыргызстандагы элчиликтерине чет элдик тыңчы мыйзамын колдогон депутаттарга виза берилбесин жана болсо узартылбасын деген өтүнүш менен кайрылгандарды таап жазага тартууну сунуштады. Мындай протоколдук тапшырманы депутат 26 октябрдагы жыйында президенттин жана Минкаптын жогорку кеңештеги өкүлү Алмазбек Абытов менен УКМКга берди. УКМКга элдин өкүлү катары кайрылуу жасагым келет. Ушуга окшогон туура эмес билдирүүлөрдү жасаган жарандардын ким экендигин аныктап, тактап, мыйзам ченемдүү чара көрүү жагын протоколдук тапшырма катары Алмазбек Акунжанович сизге тапшырат элем. Себеби бул көрүнүш биринчи жолу эмес. Биздин мамлекетте 2019-жылы COVID-19 болуп атканда дагы батыштан каржыланган бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү Кыргыз мамлекетине материалдык жактан жардам бербегиле деген ушул мамлекеттерге кайрылуу жасашкан деп билдирди Нарматова. Депутат патриоттуулугун көрсөтүп, өлкөнүн коопсуздугуна багытталган мындай керектүү мыйзамды колдогон кесиптештерине ыраазычылыгын билдирди. Медиа коомчулук жана жарандык коомдун өкүлдөрү 26 октябрда АКШ менен Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн Швейцария жана Улуу Британиянын Кыргызстандагы элчиликтерине кайрылышкан. Анда алар жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев, депутат Надира Нарматова, Конституциялык мыйзамдар комитетинин төрайымы Чолпон Султанбекова жана укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитеттин башчысы Сүйүнбек Өмүрзаковторго жана ошондой эле алардын үй бүлө мүчөлөрүнө визанын бардык түрлөрүн берүүдөн баш тартуу жана мөөнөтүн узартпоо маселесин кароону өтүнүшкөн. Буга жогорку кеңештин депутаттарынын чет элдик тыңчы мыйзамын биринчи окууда талкуулабай туруп кабыл алганы себеп болгон. Мыйзам долбоорун 30дан ашык депутаттан турган топ сунуштаган. Бирок кийин демилгечилердин бир катары тизмеден чыгып кеткен. 25 октябрда Вашингтон шаарындагы Кыргызстандын АКШдагы элчилигинин алдында Гемпироват иши боюнча камалгандарды камактан бошотуу талабы менен акция өттү. Бул тууралуу активист Тилекмат Күрөңов өзүнүн барагына жарыялады. Акциянын катышуучуларынын бири Айдар Раевдин айтымында акцияга 10дон ашык адам катышты. Алар саясий туткундарга эркиндик, эркин Кыргызстан деп жазылган плакаттарды, ошондой эле Гемпироват иши боюнча кармалгандардын сүрөттөрүн көтөрүп чыгышты. Азаттык басылмасы жазгандай, активисттер Кыргыз бийлигинен көз карандысыз маалымат каражаттарына басымды, журналисттерди куугунтуктоону токтотууну, митингдерге чектөөлөрдү жоюуну талап кылышты. Күрөңов өзүнүн Фейсбуктагы барагына Кыргызстандын АКШдагы элчиси Бакыт Аманбаевга кайрылуу тапшырууга аракет кылып жаткан видеосун жарыялады. Видеодо элчи менен акцияга чыккандар кыргыз-өзбек чек арасы боюнча маселени чечүү боюнча талашып тартышкан. Бул Вашингтондогу Гемпироват окуясынын катышуучуларын колдогон биринчи наразычылык акциясы эмес. 20 сентябрда алар камакка алынгандардын сүрөтүн жана плакаттарды көтөрүп, Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын имаратынын алдына чогулушкан. 26 октябрда УКМК маркум Крим Төбөл Камчы Көлбаевдин кылмыштуу кирешелерге сатып алган 15 баш асыл тукум жылкысы аныкталганын билдирди. Атайын кызматтан алар аукциондо сатылып, каражат мамлекеттик бюджетке которулат деп ишендиришти. Маалыматка караганда, ведомстволор аралык баалоо комиссиясынын корутундусу боюнча жылкылардын жалпы баасы 79 миллион 790 миң сомду түздү.
Президент Садыр Жапаров Жогорку кеңештин депутаттарынын мамлекеттик тууну өзгөртүү демилгесин колдоду. Анткени менен өлкө башчысы Кабар мамлекеттик агенттигине курган маегинде парламент депутаттарынын алгачкы сунуштаган варианты ага жеткире иштелип чыкпагандай сезилгенин билдирди. Күн нурлары тикенектей болуп көрүнгөн. Кечээ адистер менен кеңешип, кайра оңдоп чыгышыптыр. Бул вариантында мамлекеттик желегибиздеги күн нурлары эми чындап окшошуптур, деди ал. Жапаровдун айтымында буга чейин эле коомчулукта азыркы туубузду күн карамага окшоштурган. Андан улам мамлекетибиз өз алдынча көтөрүлө албай күн карама абалында болуп келатат деген пикирлер арбын айтылып келген. Ал тургай өлкөбүзгө расмий иш сапары менен келип, туубузду көрүп, бул өлкөдө күн карама көп өстүрүлө турбайбы деген ойдо калган чет элдик меймандар дагы болгон деп билдирди президент. Анын айтымында Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан бери башкаларга күн карама болуп келди жана ошондуктан туубузга түзөтүүлөрдү киргизүүнүн убакыт сааты келип жетти. Ошондой эле ал мамлекеттик туунун элементтерин өзгөрткөн тажрыйба көп өлкөлөрдө бар экенин белгиледи. Эми ушул вариант Кудай буйруп кабыл алынып калса, күн карама болбойбуз. Мындан ары күн бизди карап жылмайып тургандай болот. Кандайдыр бир ырым-жырымды кармангандан алысмын. Бирок туудагы түндүгүбүздөн күн бизге шооласын чачып турган сымал, эми эч кимдин көзүн карабай өз алдыбызча жаркырап өнүгөбүз деп жакшы ниет кылалы, деди Жапаров. 28 сентябрда мамлекеттик тууга өзгөртүүлөрдү киргизүүнү сунуштаган мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Анын демилгечилери төрага Нурланбек Шакиев жана депутат Улан Примов туудагы күн нурларынын формасын өзгөртүүнү сунуштап жатышат. Алар түндүк менен күн нурунун көрүнүшүндө дилемма пайда болуп жатканын айтып, түрдүү чечмелөө бар сүрөттөлүшү күн караманын гүлүнө же болбосо боз үтүн тышкы бетине окшош сыяктуу деп белгилешкен. Кийин Шакиев азыркы туунун авторлору Бекбосун Жайчыбеков жана Жусуп Матаевтер менен жолуккан. Жолугушууда Жайчыбеков баштапкы вариантын кайрадан карап чыгып, концепциясын сактоо менен айрым элементтерине тактоо киргизүүгө байланышкан өзгөртүүлөрдү киргизүүгө каршы эместигин билдирген. Алар туунун элементтерине тактоо киргизүү маселенин биргелешип кароо менен так вариантын алып келүүнү убадалашкан. Бирок тууну өзгөртүүгө айрым депутаттар каршы чыгышты. Парламенттин 25 октябрдагы жыйынында эл өкүлү Мирлан Самыйкожо тууга өзгөртүүнүн кереги жок деп билдирди. Эгер биз күндүн нурларын тарбайтып кое турган болсок, анда лапух болуп калат. Эгер биз дагы бир жазатайып башка иштерибиз кокодон болуп турганда туубуз менен алектене турган болсок, эртең эшиктеги эл бизди кечирбейт, деп айтты Самыйкожо. Ал тууну өзгөртүүнүн ордуна башка маанилүү маселелер менен алек болууну сунуштады. Ал арада соц тармакта айрым кыргызстандыктар желекти өзгөртпөгүлө деген флешмоб баштап, депутаттарды мамлекеттик символдорду жайына коюуга чакырып жатышат. Кытайдын бир нече компаниясы менен Кыргыз көмүр ишканасы Кыргызстандагы 3 көмүргенин биргеликте иштетмей болду. Минкаптын басма сөз кызматы билдиргендей, 25 октябрда өкмөт башчы Акылбек Жапаров Бишкекке расмий иш сапары менен келген Кытай Эл Республикасынын мамлекеттик кеңешинин премьери менен кеңейтилген курамда сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Жолугушууда тараптар өз ара соода саттыкты, инвестицияны өнүктүрүү жана биргеликте долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашты. Сүйлөшүүдөн соң эки өлкөнүн делегациялары 12 документке кол коюшту. Алардын арасында Кыргыз көмүр ишканасы менен кытайлык 3 компания ортосунда Тегене, Сүлүктүү, Тала 11 жана Торгарт 1 көмүргендерин биргеликте иштетүү боюнча макулдашуу бар. Муну менен катар Кыргызстан менен Кытай Ош облусунун Алай районунда жайгашкан Эркештам Кыргыз-Кытай унаа чек арасына жакын жер тилкесинде ленталык конвейердик логистикалык көмүр борборун биргелешип курууну макулдашышты. Ошондой эле энергетика министрлиги менен Кытай эки компаниянын ортосунда кубаттуулугу 3 гигабайтка чейинки шамал электр станцияларын куруу боюнча макулдашууга кол коюлду. 25 октябрда Кытайдын Хуанчжоу шаарында өтүп жаткан Пара Азия оюндарында кыргызстандык жөөгүлүктөр Гүлназ Жүзбаева жана Жалалдин Абдувалиев коло жана күмүш медальга ээ болушту. Абдувалиев ушуну менен экинчи күмүшүн тагынды. Ал спортчу Артем Шапилов менен чогуу чуркап марага экинчи болуп келди. Биринчи орунду ээлеген индиялык спортчудан 3 секунд гана артта калды. Абдувалиев 23 октябрда ушул эле оюнда жеңил атлетика боюнча 5 чакырым аралыкты 17 мүнөт 18 секундда чуркап өтүп күмүш медаль тагынган. Ал эми жөөгүлүк Гүлназ Жүзбаева коло медаль тагынды. Ал 1500 чакырым аралыкты 6 мүнөт 35
1 секундта чуркап өттү. Паразия оюндары 20 октябрдан 30 октябрга чейин Ханчжоу шаарында өтүп жатат. Ага 44 мамлекет ат салышууда. Оюндарга спорттун 6 түрү боюнча тактап айтканда жеңил атлетика, пауэрлифтинг, теннис, сууда сүзүү, шахмат жана дзюдодон жалпы 27 кыргызстандык спортчу катышууда. Курама команданы машыктыруучулар атайын спортчуларга көмөк көрсөтүүчү гиддер жана мед кызматкерлер коштоп жүрөт.